Ана мен ойланам. Мен аламдын кызматын аткарып атам. Мына Манасчы келип Манас айтат, төкмө төгөт. Мен төгөт албайм, Манасты айта албайм. Анткени ал менин кызматым эмес. Мен жалганды айта албайм, ал менин кызматым эмес. Мен аламдын, мен Кудай Алла деп эле жүргөн адам эмесмин. Мен Кудайдан буйрулуп келген адаммын. Мына мен чыныгы сөздү сүйлөп атам. Кыргызды ойготтум. Табиатты бейишке айланттым. Анан мен жоопко тартабыз дейт да. Мына киши, мына Сооронбай Жээнбеков доордун талабын билбесе, өзүмчүл болсо, кыргыздын улуулугун тааныбаса, калыс болбосо, ушул киши жооп бериш керекпи? Правосудиянын Кудайдын Ататек Арбайдын астында же Арыстан Алай жооп бериш керекпи? Кана мындай карайлычы. Мына депутаттар, бийликтегилер, мейли премьер-министрлерби элди алдап, дагы эле доордун талабын билбей, кыргыздын улуулугун дүйнөгө тааныта албай, таанытпаса анан кыргызды кайдан куткарат? Ушулар жооп бериш керекпи? Айлык алган 500 миң деп. Ошол орунду зайнет эткен, ошол элдин налогун чөнтөгүнө салып алган, айлык кылып алса деле салып алды да. Ошол жерде мушташып, талашып, ойтобун сүйлөп, көрүнгөн жерге шылдың болгон. Ушул кишилер жооп бериш керекпи же ааламдан буйрулган, акты сүйлөгөн, кыргызды куткарган Арыстан Алай жооп бериш керекпи? Же мына коррупциянын символу деп айтты Сооронбай Жээнбеков. Райым аке жооп бериш керекпи? Же Арыстан Алай жооп бериш керекпи? Ким жоопко тартылыш керек? Же элди артка тарткан? Кайда бир майда төшөк маселесинен баштап, теге техника чыга элеккесиндеги бир жашоого таңуулап, көрдөгү бейиш менен көрдө тозок бар деп жок нерсени айткан, артка тарткан адам жооп бериш керекпи? Кана ким жоопко тартылыш керек? Мен эч качан жоопко тартылбайм. Тарта да албайм. Себеби мен Кудаймын.